Баарыңарга салам, каналыма кош келдиңер. Бүгүн онлайн тармагы боюнча сиздер менен видео тарткым келди. Өзгөчө YouTube'га тиешелүү кылып. Өзүм YouTube'ду акыркы бир жыл үйрөнүп, акырын шашпай кеттим да. Мен шашпай келе жатам. Анан ал жакта негизи пассивный доход бар экен. Пассивный доход дегенде эмне? Силер иштебесеңер деле акча келе берет. Бирок башында аябай аракет кылып, видеолордон киргизип, өзүңөрдүн нишаңар боюнча алдыга кетишиңер керек экен да, ушунусу бар. Мисалы мен SMM курстарын аябай көп окудум, анан Instagramда көп сабактарды YouTube'га колдондум. Мисалы, ал жактан Canva'да иштегенде аябай жакшы үйрөндүм. Canva'ны мен билчү эмесмин эскиден. Canva деген приложенияны дароо скачивать этип, ошол жакта карап көрсөңөр болот. Ал жактан жана YouTube'дун обложкасын, жана слайддарды ошол жактан баарын жазсаңар болот экен. Башында эмнени айта кетейин дедим. Баягы мисалы азыр Россияда иштегендер көбү жумушу жок калып, менин мисалы көп тааныштарым Кыргызстанга кетип калышты да. Көп тааныштарым Кыргызстанга кетип калышты. Кете электери кетебиз деп атышат. Кыргызстанга же башка мамлекетке кеткенге аракет кылып атышат. Туркияда болсо, Туркияда дагы көбү мисалы валюталар аябай өзгөрүлгөн үчүн, өзгөрүлүп, баягы акчанын берекеси кеткен үчүн бул жактыкка дагы көбү келбей баштады. Менин тааныштарым көбү келбей калды Туркияга. Бирок менин тааныштарым эле эмес, негизи Туркияда түрктөрдүн өздөрү жумушу жок калып атышат. Мисалы бир компаниядан же бир фабрикадан мисалы бир чыгарганда 300, 400, 500 персоналды дароо чыгарып салып атышат. Анан кыргыздарга каяктан жумуш табылат? Ошон үчүн азыр ошо пассивный жагын көбүрөөк ойлонуп, көбүрөөк ошол жагына аракет кылыш керек болуп калды. Анткени туруп кандай ситуациялар болуп аткан үчүн, ошон үчүн онлайн тармагын дагы өнүктүрүп койгон туура келип атат да. Мага бир жыйынтык алып келгенге аз калды деп айтсам болот да. Ошон үчүн сиздер менен дагы бул YouTube тармагын өнүктүрүңүз деп өзүмдүн бир кеңешимди айткым келди. YouTube'да деген өзүңөрдү көргөзбөй деле же сүйлөбөй деле бир видеолорду киргизе берсеңер, ал жактан бара-бара силерге киреше келе баштайт экен. Эгерде азыр башка сферада иштеп аткан болсоңор, акырындан мисалы бир нишаны тандап, ошо нишада видеолорду киргизе бергиле, алар акырын-акырындан силерге киреше алып келип баштайт. Негизи мен башында аябай ойлондум YouTube'га эмне видеолорду киргизсем деп. Анан мисалы түрк тилинде саламдашуу сөздөр, учурашуу, жөнөкөй эле алфавит, ошолорду слайд түрүндө жазап Canva'дан, аларды сүйлөп, жанагы видео жасаган видео программалар бар, мен жөнөкөй эле эң оңой эле InShot'тон эле жазып аттым. Canva'дан слайддарды жазып аттым, мисалы саламдашуу сөздөрдү слайддарды жазып InShot'ко киргизип, ал жактан өзүм сүйлөп, өзүмдү көргөзбөй эле ошентип YouTube'га видеолорду киргизип аттым. Бир айда бир киргизип, бир айда 2-3 жолу киргизип ошентип аттым. Бирок менин балам бар болгон үчүн балага да көп көңүл буруп, анан көп YouTube каналым каралбай калатты. Бирок ошондой болсо дагы YouTube канал иштебесеңер деле өзү иштей берет экен. Улам просмотр, улам подписчик чогула берет экен. Азыр болсо мен мындай киреше табууга аз калдым десем болот, ачыгын айтканда. Анткени азыр балам чоңоюп, баягы убактым кенен болгон үчүн YouTube'га дагы аябай көп көңүл бура баштадым. Мен YouTube'дун атайын окууларын окуган эмесмин, болгон ошо Instagram'да Instagram окууларын окуп, ошолорду дагы YouTube'га колдондум. Анан YouTube'да чынында орус тилинде аябай көп видеолор бар экен. Кантип нолдон башташ керек, кайсы жерин эмне кылыш керек, аябай важный фишкалардын баары YouTube'да бекер эле үйрөткөн орус тилдүү видеолор аябай көп экен. Бирок кыргыз тилинде жок экен такыр. Кыргыз тилинде такыр видео жөнүндө тапкан жокмун, именно YouTube жөнүндө. Instagram жөнүндө кичине бар экен, YouTube жөнүндө жок экен. Ошон үчүн кааласаңар мен дагы өзүм жыйынтык көргөзө элекмин, бирок акырын аз калды да. Жыйынтык дегенде эмнени айтайын дедим? Баягы бир жылда 4000 саат, анан 1000 подписчик топтосоңор, баягы видеолор көрүлө берет. 1000 подписчик топтосоңор, анан 4000 саат топтосоңор, силерге кадимкидей киреше кирип баштайт экен. Ошо 4000 саатты топтогондон кийин силер YouTube'га мени монетизация кыл деп жазат экенсиңер. Анан алар макул болсо, силерге уже кадимкидей монетизация болуп баштайт экен. Монетизация дегеним бул эмне? Алар силердин видеоңорду карап чыгат, каналыңар карап чыгат, анан силерге киреше берүүгө макул болушат.
же макул болушпайт дегенде эгерде авторский правалар бузулган болсо, силерде башкалардын эле видеосун скачивать этип анан аларды ютубка киргизип салган болсоңор, авторский нарушение болот. Же болбосо бир видеолорду слайдтар киргизип, анан бир ырларын киргизе берсеңер, авторский права бузулат. Ал башында видео киргизип атканда эле байкасаңар болот. Ошондой авторский права бузулбаш керек. Негизи эмнени айта кетейин дедим. Ютубта баягы кыргыз тилинде YouTube тармагын үйрөткөндөр жок экен, бирок мен аз-аздан болсо дагы өзүмдүн билген фишкаларымды, билген нерселеримди сиздер менен бөлүшүп турам. Эгерде силер YouTube жагында үйрөнөйүн десеңер, эгерде үйрөнгүңөр келсе, анда лайк, подписка, анан плюстарды кое кеткиле комментарийге. Мен болсо дагы эмне YouTube тармагынан эмне үйрөтсө болот, ошолорду сиздер менен бөлүшөм. Анткени мен 1 жылдан бери самоучка болдум, 1 жыл бою бирок жай кеттим. Негизи YouTube'da жакшы видеолор киргизип баштасаңар, 1 айда эле, 1 жумада эле же 3 айда эле, мындай жарым жылда доходко чыгып кетсеңер болот экен. Силер мага плюс жаза кеткиле, мен анда YouTube боюнча дагы көбүрөөк бир видеолорду чыгарганга аракет кылайын. Мен дагы ушу YouTube'га биротоло киргизип атам, анан билбеген нерселерим дагы аябай көп. Ошон үчүн YouTube курсун дагы сатып алайын деп атам. YouTube'да көбүрөөк окуп, анан өзүм менен кошо баягы YouTube каналда үйрөтүп, жанымдагы тегерек жетиме да жардам бергим келип, анан сиздерге дагы бөлүшүп турам болом. Дагы ошо жаңы видеолорду анда дагы көрүшкөнчө. YouTube'да ошо айта турган нерсем баягы 4000 саат, анан 1000 подписчик топтошуңар керек, бирок ага чейин дагы өзүңөрдүн нишаңарды тандап, анан видеолорду киргизе бериш керек. Ошондой жаңы дагы видеолорду көрүшкөнчө.